Азыркы күндө балдарыбызга көңүл бурбай, сен мага тийбейм, мен сага тийбейм деп телефон менен болуп калдык. Балдар ошонун айынан агрессияга учурап, өзүнүн жаман характерлерин көрсөтүп, ачууланып жатат. Жада калса телефон алардын колунан түшпөй, бизге бер десек бербейт. Кечке телефон менен алардын концентрациясы түшүп кеткен. Мээсине 3 секундалык телефондогу видеолорду көрүп жатып мээси толуп калган. Эми ошол балдарыбыз менен жакындан сүйлөшүп, олтуруп, түшүндүрүп, балам кел окуйлу деп жакшы түшүндүрүп, балдарыбыз менен чогуу окуп, чогуу жазсак, анда биздин балдар жакшы өсөт экен да. Аталар кыздарын ойнотсо, жакын болсо, кийин ата энеге дагы кыздары, балдары жакын болот экен. Биз канчалык жакын болуп, мээрим берсек, алар бизге ошончолук жакын болуп, мээрим беришет экен да. Анан алар менен көп ойношубуз керек экен, үй жумуштарын бирге аткарып, бир нерселерди жасап, алардын кругозорлорун өстүрүп, айланууга чыгып, үй жумуштарында апасына дагы жардам бергенче балдарга көрсөтүп, үйдө үлгү болушубуз керек экен да. Үлгү ээрчитет, сөз чакырат, үлгү ээрчитет дегендей. Балдар менен чогуу бир китеп окуп, талкуулаган китебибиз болуш керек экен. Алар менен чогуу китеп окуп, мугалимдерин мактап, ошентип балдарга поддержка берсек, биздин балдар жакшы окуп, окууга кызыгып, ушунчалык окууну талап кылып, талап менен окуйт экен дагы. Окуу айга жакшы балл менен барат экен да. Жакшы балл менен барып, жакшы ийгиликтерди жаратып, ал жакта жакшы досторду табып, ал жактан окуу жайды ийгиликтүү аяктап келсе, биз кандай гана бактылуу болбойбуз. Бактылуу болобуз, ата эне бактылуу болот, аталар бактылуу, энелер бактылуу. Кандай сонун балдарга көңүл буралы.